Орусиянын элчиси Кыргызстан ЕЭПтен кандай пайда көргөнүн айтты. Дипломаттын пикиринде ЕЭП алкагында түзүлгөн механизмдер эң катаал жылдарда Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу байланышын сактап калууга көмөгүн көрсөттү. Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуудан Кыргызстан кандай пайда көргөнүн Орусиянын Кыргыз Республикасындагы элчиси Николай Удовиченко айтып берди. Кыргызстанга орусиялык компаниялардын көп тармактуу эл аралык комиссиясы келди. Анын мүчөлөрү менен жолугушуу учурунда элчи эки тараптуу соода экономикалык кызматташтык Кыргызстандын ЕЭП мүчөлүк позициясын бекемдеп турганын билдирди. Бул биримдиктин алкагында түзүлгөн механизмдер эң катаал жылдарда Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу байланышын сактап калууга жардам берди. Биримдикке мүчө болуу Кыргызстанга кызматташуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүүдөн тышкары ар кайсы тармактар боюнча өнөктөштөрдөн жардам алууга мүмкүнчүлүк берди, деди Удовиченко. Төмөндө ал Кыргызстанга көрсөтүлгөн колдоолорду эске салды. Орусия тараптан көзөмөл өткөрүү пунктулары жана лабораториялар модернизацияланды. Салык системасы модернизациялоо боюнча 3 жылдык программа ишке ашканы турат. Товарларды маркалоо жана дарегине жеткенге чейин көзөмөлдөө системасы киргизилип жатат. Бул программалар үчүн Орусия миллиарддаган каражат которду. Бул кадам эки өлкөнүн кызматташтыгын бекемдөөдө, деди элчи. Айсулуу Мамашева: өзүбүз өндүргөн көмүрдүн баасын эмнеге түшүрө албай жатабыз? Парламент депутаты Айсулуу Мамашева өлкөдө күйүүчү май, көмүр кымбаттап, электр энергиясына чектөөлөр жарандарга ыңгайсыздык жаратып жатканын айтып, бийликти сындады. Мамашева мындай пикирин 10 ноябрдагы парламент жыйынында билдирди. Кээ бир аймактарда бензиндин баасы 85 сомго жетти. Ал сырттан келгендиктен эч нерсе кыла албайбыз дедиңер. Бирок өкмөт көмүрдүн баасын түшүрөбүз деп айткан. Бүгүнкү күнгө чейин баа арзандабай жатат. Өзүбүз өндүргөн көмүрдүн баасын эмнеге түшүрө албай жатабыз? Электр энергиясы боюнча 3 фазаны кыркып кетип, жарандар чай кайнатып иче албай калды, деди депутат. Буга чейин Канышкыя айылдык кеңешинин депутаты Жоодар Атантай уулу Жалал Абад облусунун Чаткал районунда 1 литр бензин 75-77 сомдон сатылып жатканын айткан. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлоочу май рыногундагы олку-солку абалга байланыштуу 21 октябрда Азаттыкка түшүндүрмө берип, бензин ноябрда 9-10 сомго чейин кымбатташы мүмкүн деген жоромолун билдирген. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул күндөрү орточо баалар бензиндин А95 үлгүсүнө 61,51 сом, А92 үлгүсүнө 56,96 сом, А80 үлгүсүнө 54,24 сом, дизель отунга 51,69 сомдон болуп жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматында көмүрдүн орточо баасы бир ай мурдага караганда 10,4% кымбаттады. Учурда 1 тонна көмүрдүн орточо баасы 5720 сом турат. 4 октябрга карата 1 тонна көмүрдүн орточо баасы 5181 сом болчу. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу орто эсеп менен 18,8% кымбаттады. Аккулу Бердиев: Ошмунун ректорун кайра ордуна коюш керек. Бүгүн 10 ноябрда Жогорку кеңештин жыйыны өтүүдө. Анын жүрүшүндө депутат Аккулу Бердиев иштен алынган Кудайберди Кожобековго болушту. Кожобеков Ошмунун ректору болчу. Бул жаш кадр эле, жакшы иштеп жаткан. Бирок 10 студент саясий партиянын жыйналышына катышты деп жумуштан алып койду. Бирок ал бардык студенттерди көзөмөлдөп жүрө албайт да. Ошондуктан аны кайра ордуна коюш керек. Ал өсүшү керек, деди Бердиев. Эске сала кетсек, Кожобеков кечээ 9 ноябрда ээлеген кызматынан бошотулган. Аны менен бирге Ошмунун педагогика факультетинин деканы Бактыбек Муратбаев жана ушул факультеттин 3 окутуучусу иштен алынган. Новиков: жакынкы жылдары Россиядан 400 миллион доллар тартылат. Жакынкы жылдары Кыргызстанга Россиядан 400 миллион доллар тартылат. Бул тууралуу Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков билдирди. Кыргызстанга россиялык компаниялардын эл аралык көп тармактуу ишкер миссиясы келген. Новиков бизнесмендердин алдында сүйлөп жатып, алардан долбоорлор күтүлүп жатканын айтты. Жакында болгон талкуунун жүрүшүндө биз Росэксимбанк 2022 жылдын ичинде фонддун учурдагы ресурстарынан сырткары фонд менен биргелешип каржылоо үчүн 200 миллион доллар өлчөмүндөгү каражатты кошумча бөлүүнү макулдашканбыз. Сиздерден долбоорлорду күтөбүз, деди ал. Новиков кошумчалагандай, 20 жыл ичинде өлкө бул инструментти толук өнүктүрүү үчүн лизинг
лизинг рыногуна системаны түзүүчү ири инвесторлорду тарта алган эмес. Ал 20 жыл бою Россиялык жана башка өнөктөштөр менен сүйлөшүүлөр жүргөнүн, бирок бул долбоорго эч ким ишенбегенин айтты. Өлкө жетекчилигинин колдоосу аркасында фонд Россиялык өнөктөштөр менен кыргыз рыногунда иш алып баруу үчүн толук кандуу лизингдик компания түзүү боюнча макулдашууга жетишти. Ысык көлдө өтүп жаткан кыргыз-орус бизнес форумунун жүрүшүндө Россиялык Нацпром лизинг компаниясы менен Нацпром лизинг Кыргызстан лизингдик компаниясын түзүү боюнча алдын ала макулдашуу болду. Бүгүн биз уюштуруу меморандумуна кол коюп, документтерди каттоого берүүгө даярбыз деген фонддун жетекчиси. Анын айтымында бул компаниянын түзүлүшү менен жакынкы жылдары фонддун каражатынан сырткары Россиядан Кыргызстандын экономикасына кошумча $200 миллион тартууга мүмкүндүк жаралат. Ошентип ушул чечимдер гана жакынкы жылдарда Россиядан кеминде $400 миллион тартууга мүмкүнчүлүк берет деп кошумчалады Новиков. Спутник Кыргызстан эл аралык маалымат агенттиги жана радиосу бул иш-чаранын расмий медиа өнөктөшү болуп саналат. Момбеков шайлоо алдында жыйынды токтотуп туралы десек, иштейбиз деген 2 депутат жокко. Бүгүн 10 ноябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Рыскелди Момбеков залда 20 депутат отурганын айтты. Фракциянын чечими бар деп айтып жатасыздар го. Фракция лидерлеринин бирөөсү да жокко. Деги эле бизде 1 жылдан бери фракциянын жыйыны болгон жок. Биздин фракция лидери Түркияда дарыланууда. Кабыл алынган чечимдер легитимсиз болуп калат. Түшүнүп жатам, суранып жатышат. Түркияга кетип жатканда өткөрүп берип кой деп жатат да. Орхан Инандыны өткөрүп бергенден кийин муну жөн эле өткөрүп беребиз. Ал жакта маселе болбойт. Кептин баары кийин маселе болот. Залда кворум жок. Ой, шайлоого баралы десек, иштейбиз деген 2 депутат жок. Залда 20 депутат отурат, деди Момбеков. Түптөгү жол кырсыгынан 5 адам жаракат алды. Ысык көлдүн Түп районунда Audi S4 менен Mitsubishi Charisma үлгүсүндөгү автоунаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, кырсыктын кесепетинен 25 жаштагы жана 23 жаштагы, 30 жаштагы, 37 жаштагы эркек кишилер ар кандай жаракат алышкан. Куткаруучулар жеткенге чейин жабыркагандар тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. Жерине 4 куткаруучу тартылган. Жапаров бажыдагы саботажды жаңы технология менен жое турганын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров Орусиялык Коммерсант басылмасына кенен маек куруп, бажы тармагындагы коррупциялык схемалар жөнүндө суроого дагы жооп берди. Басылманын журналисти, бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жөнүндө да суроо берген. Жапаров бул тармактагы көйгөй жаңы технология жана кадрлар менен чечиле турганын билдирген. Мурда айрым компаниялар, айрым адамдар бажыдан товарларды төмөндөтүлгөн баа менен тариздөө жүргүзүшкөн. Азыр андай болбойт. Жүк өткөрүүнү көбөйткөн жөнөкөй эреже болот. Быйыл бажыдан 52 миллиард сомдун тегерегинде акча чогултуу керек болсо, кийинки жылы 100 миллиард сомго көбөйтүү планы бар. Бажы жана салык кызматына жаңы жетекчилер келди. Баягыдай бул тармакта тынч саботаж, жаңы технология жана кадрлар менен жоюлат, деди Жапаров. Мамлекеттик бажы кызматына жетекчи болуп Адилет Кубанычбеков 26 октябрда дайындалган. Жаңы орун басар болуп Эрик Ирискулбеков менен Азамат Абдыкалыков бекитилген. Адилет Кубанычбеков буга чейин Silkway индустриалдык паркынын жетекчиси болчу. Москвада метродогу мушташка байланыштуу кыргызстандыктар кармалды. Москвадагы метродогу мушташка байланыштуу кыргызстандыктар кармалды. Бул тууралуу Россиянын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, 2 кыргызстандык кармалган. Аларга карата коомдук тартипти бузуу фактысы боюнча иш козголгон. Полиция тарабынан административдик протокол түзүп, 2 жаранды медициналык текшерүүгө жөнөткөн. Буга чейин метродо бир адам экинчи адамга кол көтөргөн окуянын видеосу соц тармакка жарыяланган. Окуя улица 1905 станциясында орун алган. Казакстан Кыргызстан менен Тажикстанга ок-дары жана аскердик техникаларды берет. Афганистандагы кырдаалга байланыштуу Казакстан Кыргызстан менен Тажикстанга ок-дарыларды жана атайын техникаларды кайтарымсыз негизде берет. Бул тууралуу казак басылмалары кабарлады. Аскердик техника жана ок-дарыларды Кыргызстан менен Тажикстанга жеткирүү чыгымын казак тарап көтөрөт. Аскердик техниканы өткөрүп берүү Казакстандын көчүрмөн даярдыгынын жана коргонуу жөндөмдүүлүгүнүн абалына таасир этпейт. Анткени жардам республиканын куралдуу күчтөрүнүн учурдагы экономикалык абалынын ашыкча резервинен берилип жатат, деди Казакстандын коргоо министринин орун басары Руслан Шпекбаев.
Бишкекте 12 жашар кыздын жигити сотто акталды. Бишкекте жаш жетелек кыз менен жыныстык катнашка барган жаран аныкталып, бирок ал жазадан кутулуп кетти. Чечим жогорку соттун сайтында жарыяланды. Жабырлануучу менен соттолуучунун аты жөнү өзгөртүлдү. Айжан 2018-жылы мектепте окуп жүргөндө тергөөнүн версиясы боюнча аны 23 жаштагы Алтынбек аттуу жаран зордуктаган. Ал кезде Айжан 12 жашта болчу. Алтынбек аны менен дагы бир нече жолу жыныстык катнашка барып, алар кыз жигит экенин айтып, жакында үйлөнөрүн айткан. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 16 жашка чыга элек адам менен жыныстык катнашка баруу жана сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттер беренеси боюнча козголгон. Соттук отурумдун жүрүшүндө жабырлануучу арызды атасы жазганын, кыздын өзү эч кандай дооматы жок экенин, анткени ал өз ыктыяры менен айыпталуучу менен жыныстык катнашка баргандыгын билдирген. Айжандын айтымында атасы ага кысым көрсөткөндүктөн Алтынбекке жалган жалаа жапкандыгын билдирген. Соттолуучу кыздын анын жашын билбегенин кошумчалады. Айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алган жок. Ошондой эле ал сүйлөшкөн кызы менен эки тараптын макулдугу менен жыныстык катнашка барганын айткан. 1-Май райондук соту бул кишини күнөөлүү деп тапты. Бирок кылмыштын эскирүү мөөнөтү өтүп, Алтынбек жазадан кутулган.